Компьютериңизди интернетке туташтыруунун бир жолу Wi-Fi аркылуу. Wi-Fi үйдө, мейманканада же жергиликтүү кофе дүкөнүндө интернет кабелинин колдонбостон эле тармакка жана интернетке зымсыз байланыш түзүүгө мүмкүндүк берет. Келгиле, Windows 10 болгон компьютерде Wi-Fi аркылуу тармакка туташуу үчүн зарыл болгон кадамдарды карап көрөлү. Биринчи кадам Wi-Fi абалын текшерүү. Бул үчүн жөн гана тапшырмалар панели жайгашкан экрандын ылдыйкы оң бурчун караңыз. Бул жерде сиз бир нече нерселерди көрөсүз. Анын ичинде убакыт жана дата, Windows эскертмелери, үн жөндөөлөрү жана Wi-Fi статусу. Бул жерде биз боз Wi-Fi символуна каршы кызыл X көрөбүз. Бул Wi-Fi аркылуу интернетке туташкан эмеспиз дегенди билдирет. Муну өзгөртөлү. Wi-Fi тармагына туташуу үчүн алгач Windows 10до Wi-Fi менюну ачуу керек. Бул менюга кирүүнүн эки жолу бар. Сиз тапшырмалар панелиндеги Wi-Fi статусунун сөлөкөтүн оң баскыч менен басып, тармакты жана интернет орнотууларды ачуу, жана андан кийин Wi-Fi тандай аласыз. Ошондой эле экрандын ылдыйкы сол бурчундагы картаны издөө тилкесине түшүп, Wi-Fi деп терип, андан кийин Wi-Fi орнотууларын жөндөө баскычын бассаңыз болот. Wi-Fi менюсуна киргенден кийин биз компьютердин Wi-Fi тармагын күйгүзүшүбүз керек. Бул үчүн жөн гана Wi-Fi менюсунун жогору жагындагы которуштуруу баскычын басыңыз. Wi-Fi күйгүзүлгөндө компьютер жакын жердеги Wi-Fi тармактарын издей баштайт. Бирин тандоо үчүн жеткиликтүү тармактарды көрсөтүү шилтемесин басыңыз. Жакын жерде жеткиликтүү тармактардын тизмеси ачылат. Ал жакын жердеги бардык Wi-Fi тармактарын жана алардын сигнал күчүн көрсөтөт. Эреже катары сигналдын күчү канчалык жогору болсо, интернет байланышы ошончолук жакшылдан болот. Сигнал ар бир тармак үчүн Wi-Fi сөлөкөтүндөгү ак тилкелер менен көрсөтүлөт. Логотип канча ак болсо, сигнал ошончолук күчтүү болот. Тармакка туташуу үчүн туташуу дегенди оң баскыч менен басыңыз. Компьютер тандалган тармакка туташууга аракет кылат. Эгер бул коопсуз тармак болсо, сизден тармактын коопсуздук ачкычын берүү суралат. Кээде жөн эле Wi-Fi сыр сөзү деп аталат. Эгер бул сиздин Wi-Fi тармагыңыз болсо, сизде бул тармактын коопсуздук ачкычы болушу керек. Аны талаага киргизип, кийинки баскычын басыңыз. Сыр сөз талаада жылтычалар катары пайда болот. Эгер сиз терип жатканда сыр сөздү көргүңүз келсе, оң жактагы көз сүрөтчөсүн басып, кармап туруңуз. Сиз сыр сөздү көрөсүз, бирок чычкан баскычын басып турсаңыз гана. Абдан жакшы. Биз азыр Wi-Fi тармагына туташкан болушубуз керек. Wi-Fi тармагына туташканыңызды текшерүү үчүн курсорду тапшырма панелинин оң жагындагы Wi-Fi статусунун сөлөкөтүнүн үстүнө алып барыңыз. Сиз туташкан тармактын аталышы пайда болот. Келгиле, браузер ачалы. Ачылды. Эми сиз интернетке кирүү үчүн интернет браузериңизди колдоно аласыз.